Assalamu alaikum, урматтуу Азиретти муфтий. Мынакей бүгүнкү мучен ажылык тармагында жакшы иштер болуп келбеди. Андан кийин жакын күндөрдө республика боюнча кыдырып, ошол ажылардын аркан акчасы таратылып берилди. Бул дагы буга чейинки бир болуп көрбөгөн бир ачык айкын болуп десек болот. Анан бүгүнкү күнгө чейин ошол отчетун чыгарып койсок, канча сумма таратылып берилди, анан канча адам ал электер бар же баардыгы алып кетти, ушул боюнча бир аз улак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кудайга шүгүр, быйыл былтыркы жылыбызда ажылыгыбызды жыйынтыктап жакшы бир элдин батасын алдык деген жакшы тилек менен отурабыз. Эми биз былтыркы жылы ажылыкты уюштуруп атканда ошол убактылуу республикалык штаб түзүлүп, ага бир 30 киши мүчө болот да, ошолор калькуляцияны иштеп чыгат. Калькуляцияда самолетко баланча, гостиницага баланча, тамак ашка баланча, формага деп иши 21 пункттан турган акчанын кете турган жерлери бар. Баардык ушуну эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ажылыкка байланыштуу акчалар бир гана Сауд Араб падышачылыгынын көз каранды болуп туруп чечебиз. 98%, 1-2% баягы муфтиятта жанагы уюштуруу иштерине алып калына турган акчаны гана өзүбүз чече алабыз. Калганын баардыгы алар эмне баа берсе, ошону гана чече алабыз. Ошо калькуляцияны түзүп аткан кезде өзгөчө кырдаалдар болуп кетсе, Кудай сактасын, ал жерде өлүмдөр болуп калса, жолдо авариялар болуп кетсе, ал жерде 6000 адам жок эле дегенде бир 1000 километр жерди ошо автобус менен басып өтөт, Мекке Мединанын ортосун, Мекке менен Жидданын ортосун, жана Арафатта орто бул жерден самолет менен учуп барат. Жолдо ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Ошого өзгөчө кырдаалдар болуп калса иштетебиз деп бир 100 канча доллар бар эле. Бирок иншалла былтыр Кудайга шүгүрлөр болсун, андай бир окуялар катталбады. Бир аз гана акчасы иштелиптир. Ошон үчүн 114 доллар ар бир ажадан артып калды. Муну ошол жерде кеңешип отуруп элге кайтарып берели деп, анан кандай кайтарып беребиз деп банктан ошо наличка снимать этип, анан жерлерибизге, анан биздин мына бухгалтерибиз Толкунбек мырза жана башка кишилер болуп комиссия түзүлүп ар жерге барып кайтарылып келди. Өзү 5926 адам ажылыкка ошо 3900 долларын төлөп барышкан. Аны кайтарып келгенибизде кээ бир жерлерде ооруп келе албай калган, кээ бирөөлөрү чет мамлекеттерде жашап аткан, бул дүйнөдөн өтүп кеткен, же болбосо ошондой себептер менен келе албай калгандар болуп, бирок бардыгына 5592 кишиге азыр 100 доллар, анан 1150 сом болгондо ошо 114 доллар болот экен, ар бирөөнө кайтарылды. Бул деген 559.200 долларды кайтарып бүттүк, 6.430.800 сомду кайтарып бүттүк. Бир гана азыр ал элек 334 киши калды. Урматтуу бир туугандар, ушуну тезирээк келип алып алсак, ошо эфирден көрүп аткандар дагы ошондо толук элдикин кайтарып берген болобуз. Анан жаңы ажылыгыбызды Кудай деп баштап кетмекчибиз. Рахмат. Ошол ажылыкка улайды бир кыстырма суроо берем. Мынакей көпчүлүгү мынакей былтыр дагы ушундай учурлар болуп калган экен. Жана РСК банкка каттоого туруп эле анан мен катталды деп жүрө бергендерчи. Анан ошол негизи эле ошо каттоо талаптары РСК банкка төлөгөндөн кийин каяка барыш керек ушул. Быйыл да мына 9-ноябрдан жаңы биз убактылуу республикалык штабты түздүк. Алар биринчи отурумун кылып 9-ноябрдан каттоо иштерин баштай турган болду. Ар бир адам 2000 доллардан анан 1000 сомдон РСК банкка төлөшү керек. 9-ноябрь күнү саат 8ден баштап республика боюнча бардык РСК банктарында ошо төлөмдөрдү кабыл алуу, ажылык 2024 деп кабыл алуу күнү болот. Ошого урматтуу бир туугандар, кээ бирөөбүз түшүнбөй жүрөбүз. Төлөгөндөн кийин эле бүттү, мен ажага барам эмес дебейбиз. Тиешелүү документтер бар. Жерлерде ар бир райондун хатибияттарында, ар бир райондун центральный мечиттеринде, шаарларыбызда канча бир 30-40 жерде операторлорубуз иштеп атат. Ошол жерлерге барып, эмне документтер керек, паспорт, башка нерсе, ошону дароо каттатып коюш керек. Ошондо анан толук очередке турган болот. Кээ бир туугандарыбыз банкка төлөдүм деп коюп жүрө берип, кийин жаңжал салып атат да, ал банкка төлөп койгон менен гана болбойт. Ошону жакшылап эскертип койсок. Анан дагы айта турган нерсе, мына төлөнүп элге кайтарылып берген мына кагаздар баардыгы мына фамилиялары менен, кайсы область баардыгы алгандыгын
бүт бары ошентип туруп таптап мына бардык жерлерде жана 5592 кишинин мына списогу алганы далилденип турат. Калган 334 киши келип акчаларыңарды тезирээк алып кеткиле демекчибиз. Рахмат, жакшы маалымат бердиңиз. Мынакей азыр 2-3 айдан бери ушу соц тармактарда мечиттер жабылды деген уудуу кеттер болуп атпайбы? Анан айрым адамдар ушул чет өлкөлөрдөн дагы ушул Facebook, Instagram, TikTok аркылуу соц блогдор аркылуу чыгып ушул мечиттер жабылып атат деп бир анча айгай салып аткандар бар да. Ошолорго бул мечит биротоло жабылдыбы же убактылуу ганабы? Бул нерсени жакшылап түшүнүп алалы. Эми ар бир жакшылык иш бар. Жакшылык иште дагы кемчилик болбой койбойт. Кудайга шүгүр биздин мамлекетибизде дин эркиндиги болуп көрбөгөндөй эркиндигибиз бар. Дүйнөнүн бир да мамлекетинде биздикиндей эркиндик жок. Мечиттерибизге каалаган адам кирет, каалаган сөзүн сүйлөйт, каалаган эфирге чыгып алып эмне айтса айтып атат. Башка мамлекетте мындай таппайсыз. Бардыгында тыюу бар, бардыгында чектөө бар. Ошон үчүн ушуга шүгүр келтирели. Эми мечиттерибиз Кудайга шүгүр мына 3,5 миңден ашык мечитибиз болгон. Буга чейин мына ушинтип келип туруп 2 жыл мурун баштадык элек дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия болуп отуруп мына президентибизге чейин кайрылып отуруп ошо мечиттер 800дөй мечит болгон. Каттоодон өтө элек. Каттоодон өттү деген документи бүтпөдү деген бул мечит жок эле эсепте, документи жок мечит. Ошолордун документтерин бүтүрөлү деп чуркап отуруп азыр 134 эле мечит калды. Калганын бүтүрүп бүттүк. 700гө жакын мечитти иншалла бардыгын каттоодон өткөрүп бүттүк. Бул деген толук каттоодон өтүп алдым дегени митиркасы бар бала дегендей эле кеп булчу. Жөн эле мечитти салып коюп туруп документи жок ал мечит болуп деле эсептелинбейт. Ичинде намаз окулуп атканы менен, бирок муну жакшы билип алышыбыз керек. Анан кээ бир жерлерибизде Кудайга шүгүр элибиз динчил, бардык мечит десе бизде аянган киши жок. Бирок кээ бир имамдарыбыздын мажүрөлүгүнөн деп да айтсак болот, же болбосо кайдыгер мамилесинен деп айтсак болот. Багы республикада бир жерге барып мечитке намаз окуй калайын десең, ошо мечитке киргенге мүмкүн болбой калган мечиттер бар. Киринен, килемдери тытылып кеткен, дааратканасына адам эмес мал кире албай калган абалда болуп калган. Кээ бир мечиттер бар, ошентип туруп багы эптеп-септеп куруп койгон чийки кирпич менен жаракка кетип турат аларчы. Эртең басып калса ким жооп берет ага? Адамдын өмүрү. Ушу сыяктуу деп туруп жакында бир комиссиялар түзүп, республика боюнча бардыгын бир тазалап, жакшылап бир иретке келтирип алалычы деп түштүк жергесинен баштаганбыз. Ошондо мына Ош облусу боюнча, Ош шаарлары боюнча бир 30-40ка жакын мечитибиз жана медреселерибизге эскертүү, бул эскертүү деген кеп. Боунуңду кылып алгының, ушул жерлериңди жылуулугуңду оңдоп алгының, кел килемдерди элге айтып оңдо, бул мечитти эле караш керек мунучу. Эл ар бир келген киши караш керек, ар бир айыл өзүнүн. Бир үйдү ушу бир айылдын эли карай албайбы? Бир үйү бар экен, ошо бир райондун эли карай албайбы? Ошентип карап элге мындай сөзүңөрдү өткөргүлө деген мааниде ошондой баягы кемчилиги бар мечиттерди убактылуу токтотулду. Кудайга шүгүр, кээ бир нерселерди бул натыйжа берди. Бир айдын ичинде Ош областында кайра бардыгы ачылды. Бардыгына уруксат берилди, бардыгы кемчилигин тазалады, дааратканаларын оңдоду, ичинде архитектуралык документтери болсо аны толуктады, ичиндеги анча-мынча кемчиликтердин бардыгын ордуна койду. Эми Баткен Жалал Абад облусунда болду, а жерде да эскертүү берилип атат. Анан жанагындай мечиттери жабылды, андай мындай дегендердин бардыгы жалган кеп. Ал каргап атам, башка кылып атам. Ошо адамдар ошо эмне үчүн ошолор айтпайт барып туруп? Мечит эмне таза эмес деп ошо имамга айтпайт. Ошол жерге элге ушу бир мечитти карап коелу деп айтпайт алар. Жөн эле бир жумурткадан кыр издеген адамдар. Чуркап барып туруп бир нерсени кыла калып, ошо жерден адамдарды жаман көрүнтө калып, же болбосо интернет жылдызы боло калганды каалагандар болуп атат. Ар жерден айткандар. Ошон үчүн биздеги эркиндик, ушундай чоң эркиндигибиз бар, ушуну барктап калалы. Анткен 4-5 оозу бузук, ошентип элге жакшылык каалабаган, жөнөкөй жакшылык кылайын деп болсо ошого тоскоол болуп аткан адамдарга иншалла токтоп калбайбыз. Бардык Кыргызстаныбыз боюнча бул нерселерди иреттеп чыгабыз бардыгын. Азыркы кезде мына күн сайын мечит ачып келип атабыз, жаңы мечиттерди. Анын астында мына республикалык деңгээлде биздин Бишкек шаарында 51 миллион долларга бааланып, Орто Азиядагы эң ири мечиттердин бири болгон мечиттин мына пайдаланып бүтүп атат. Кече Баткен шаарында
ошо бизде согуш болду, ушул жерге бир жакшы мунаралар менен заманбап мечит салалычы деп, ал жерде дагы мына жерлерин чечүүнүн үстүндөбүз. А жерде да бир 5000-6000 киши бата турган мечитти ниет кылып атабыз. Ысык көлдө мына биздин туристтер келет экен, ошол жерге көркүбүз болсун, ошол жерде мусулмандар жашап турсун деген таризде деп, мына балыкчы шаары, мына Ысык көлдүн кире бериш чоң шаар, ошонун кире беришине дагы ушундай бир чоң мунаралуу заманбап адамдардын көзүнүн жоосун алган бир мечит салдыралы деген ниетте турабыз. Кече Нарынга бардык элек, Нарында ушундай бир мечиттерге муктаж болуп калды деп, биздин Абшүкүр Дамылда ошо өзүнүн досторуна сүйлөшүп, азыр мына жерлерин сүйлөшүп атабыз. А жерге да бир 5-6 миң киши окуй турган мечиттер салабыз деп атабыз. Азыр эми заманбап мечиттер салышыбыз керек. Ушундай адамдар киргенде кирип туруп өзү ушинтип бир ошо жерден чыккысы келбей кала тургандай бир шарттарды коюп, дааратканаларын ушундай коюп туруп, анан бир мечиттерибизди оңдошубуз керек. Анан медреселер жабылып атат, антип атат, минтип атат деп ушу жаман сөздөрдү айтып атат. Кудайдан коркусун ошентип айткан кишилер. Мына биздин 100дөн ашык медресебиз бар. Ал жерде келечек балдарыбыз окуп атат. Канчалаган бизде мына муфтиятыбыздан бирдиктүү программалар түзүп бергенбиз. Бирок тилекке каршы кээ бир медреселерде барсаң бирөөнүн аманат балдарын алган, аманат балдарын алып туруп ошого жараша бир шарт түзө албай аткан адамдар бар. Азыр Кудайга шүгүр, адамдардын бардыгы ушундай көнүп алган. Бирден мисалы медресеге чуркап барып жардамын берет. Бардык шылтоо кылбашыбыз керек да. Колубуздан келеби? Медресе иштетели. Колубуздан келбейби? Антип бирөөнүн аманат балдарын кыйнабайлы деген таризде медреселерибизди да иретке келтирип атабыз. Бирдиктүү программаларды ошол жерге киргизип, биздин Ханафи мазхабыбыз, биздин Матуриди акыйдабыз менен гана болушу керек. Эгер чаржайыт кыла бере турган болсок, ошо медреселе деп эле унчукпай кое турган болсок, тартипке келтирбесек 10 жылдан кийин дайын таппай калабыз. Ар кандай пикирде адамдар чыгып алат, бири-бирине пикири келишпеген мамлекетте ар кандай баягындай мазхабты кармаган, ар кандай көз карашта болгон адамдар чыгарбашыбыз керек. Бардыгын бирдиктүү атабыз тутуп келаткан Ханафи мазхаб, Матуриди акыйданын рамкасында гана кылалы деген негизде аларга да эскертүү берилип, кээ бир медреселерибизди баягы оңдоо үстүндөбүз. Ошон үчүн медресе иштетип аткан бир туугандарыбызга, чоң аалымдарыбызга да кайрыларыбыз. Чуркап биз жардам эле беребиз. Тез-тезден документтерин бүтүрүп, бардык условияларын бүтүрүп, жакшылап балдарыңыздарды окуткула деген мекчебиз. Ошол сыяктуу мечиттерге дагы жанагынтип кичине эскертүү берилип калган урматтуу ошо айыл ээлери, ошол жерде жергиликтүү тургундар, бардыгыбыз имамга жүктөп койбостон бардыгыбыз чуркап ошо мечиттерибиздин документтерин бүтүрүп, шарттарын ылайыктап, санитардык абалдарын, архитектуралык абалдарын бардыгын түздөп алалы, андан кийин иншалла жакшылап ибадатыбызды кыла берели демекчибиз. Бардыгыбызга Кудайым тынччылык, аманчылык берсин. Айтканыңыз келсин, болгону бул иретке келтирүү жол экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей Азырет Муфтийге убактысын бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.